Бүгүн Бакыт Мукул жана Күмөндөр Абылов менен сонун интервью болду. Маек кылдык. 1,5 саат болуп кетти. Бирок кызыктуу ойлор чыкты. Кыргыз үчүн күйгөн ойлор чыкты. Үмүттөр чыкты, тилектер чыкты. Ошон үчүн элге пайдалуу болот жана сиңимдүү болот деген ойдомун. Биз чыгармачыл адамдар ушундай нерселер менен элди сугарышыбыз керек деп ойлойм. Эми 2-2,5 тарткан фильм мындай жеңил желпи анан оңой олтоң болот деп ойлобойм. Айтайын деген ою терең, күлкү менен биздин көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан бир жакшы элге сиңимдүү фильм болот деп ойлойм. Анан буюрса августтун соңуну 26 августта баардык кинотеатрларда чыгат экен. Анан буюрса абдан кызыгуу менен күтөм. Бул фильмде мен да ойномокмун. Күмөндөр Абыловдун кызы болуп Тилекке каршы сериалдардан улам бошобой калдым. Атаң көрүү деп атам. Буюрса дагы келечекте алдыда дагы чогуу долбоор иш кылабыз деген ойдомун. Фильмди болсо чыдамсыздык менен күтүп атам. Ушу кинону бир ай тарттык. Апрелдин 25-inde кино съемкабызды баштадык элек. Кино жанрында ошо кино комедияда тартылып аткан учур өтө эле кызыктуу болот экен. Мен Айнура Тургунбаева деген актрисабыздын ойноп аткан бир окуясынан айтып берип коеюн. Себеби Айнураны биз көрөбүз да такай эле, каткырып күлүп эле жүрөт. Бирок бул кинодо укмуштай ыйлаган жери бар да, бирок ал ыйлап атса мен аябай боор эмесилип күлүп атты. Айнур үчүн келсеңиздер да болот. Элден башкача ыйлайт экен. Ушундай окуялар көп камтылды. Биз 26 августта кинобуздун премьерасында силерди тойго чакырабыз. Себеби кыргыздын киносу той менен бүтөт экен. Тойсуз кино бүтүрүш биз ишене албайт экенбиз. Себеби ушунчалык любопытный экенбиз. Кайнатасы кандай кабыл алат, кайненеси кандай кабыл алат, келини сулуу экен, күйөө баласы кандай экен деп ушуларды көп карайт экенбиз. Башка өлкөлөрдө ушундай жакшы мажорный концовканы экиле каарман менен же бир каарман менен деле бүтүп койсо болот. Бирок биздики ушундай тойсуз болбойт экен. Акыры той менен бүтүрдүк кинону. Келиңиздер 26-сында ошо бир күн түн аттуу кинобузду көрүп, кандай той болгонун анда көрүп кетиңиздер. Башкы ролдо Күмөндөр Абылов ойноду. Ошо кинодо улуу муундагы, кичи муундагы, ортоңку муундагы колдарды тарттык кинодо элдин көңүлү ачылсын деп. Күмөндөр Абылов ойноду, Айнура Тургунбаева ойноду, Гүлмира Турсунбаева ойноду, Эмиль Эсеналиев ойноду, Самат Эркинбеков ойноду, Эрмек Таалайбек уулу ойноду, Кубаныч Курманбеков ойноду, Рахат Аксултанова деген актриса ойноду, Жылдызбек Касенов ойноду, анан Бакыт Мукул ойноду дегендей. Келиңиздер 26 августта көңүл ачып кетиңиздер. Сурооңузга рахмат. Жаштар менен иштешкен албетте жакшы экен. Мен көп жылдан бери алар менен чогуу съемкаларда чогуу жүргөм. Ушундай өздөрүнүн элге таанылган жакшынакай манералары бар, образдары бар дегендей. Ошону да биз башка кырында чыгарганга аракет кылдык. Ушундай жеңил желпи, как профессионал актер катары жакшы ойноп беришти.
жакшы жүрүшөт экен, жеңил желпи күлүп каткырышып кинону да жеңил көтөрүп кетишти. Рахмат балдарга. Ыраазымын. Бұл кино басқа киноларға салыштырмалуу уақытты ар бир күнүн план түзүп алып ошол график менен кеткенибизде болду да. Буга чейин Союздун убагындагы кинолордо кино кандай тартылды, бүгүнкү съемка кандай өттү, съемочный период кандай өттү, үн жастырган кандай өттү, ар бири бүткөн сайын бири-бирин куттукташып же болбосо мындай жакшы болду деп мындай жыйынтык чыгарып ушундай болчу эмес да. Премьераны дагы баланчанчы күнү болот деп алдын ала белгилечү эмес, кино толук бүтмөйүнчү, себеби ту деп эле турушчу, жакшы болсо деле, себеби баягы пленкаларды тартылып алып, ал Ленинградка барып проявление болуп келгичекти жакшы болуп калабы, бирок болбойбу, жаман болуп калабы дегендей иш кылып ушундай күтүшчү эле да. Ошон үчүн эч ким эч кандай эме кылчу эмес, алдын ала жанагындай болжолорду айтчу эмес да. Ошон үчүн бунун айырмасы ошол, башталганда эле кино съемка баштала элек деле 26 августта премьера болот. Баланчанчы күндөн түкүнчөнчү күнгө чейин съемка болот. Андан бугунга чейин мындай подготовительный период болот, бул күндөн мындай деп ар бир график түзүп койгонунда болду. Ошо графикке жетишиш үчүн 16-17 сааттан иштеп урушкан күндөр болду. Бакыт экөөбүз урушуп, экөөбүз эки жака басып кетип калып, кайра келген күндөр болду. Иши бул кино жакшы жемишин берсе болду деген ойдомун. Жаш муундардан ошол Самат Эркинбеков, ошол эле Эмил, дагы берки Самат деген да бар, ошол Токтошуп берки Эмил, ушулар менен иштештик. Сак иштер, тиги ким, Гүлмира Турсунбаева, ушундай бир баягы Мыскыл тамашага чыгып жүргөн, анан жанагы тамашоого чыгып жүргөн КВНщиктер деп биз бир убакта теңибизге албаган балдар азыр чоң киночу болуп, көп кинолорду чыгарышты. Тажрыйбалары аябай мол болуп калыптыр. Ошолор менен иштешкен мага абдан кызыктуу болду. Алардын жанагындай текст жаттабаганы, бир окуяны негизги жанагы ситуацияга түшүнүп алып эле, негизги задачаны алып туруп эле ошол менен өз сөздөр менен кеткени мага кызыктуу болду. Эми негизи бир чети ошол деле туура, ошондой деле туура, себеби алар мындай театрда иштебеген соң, алар мындай кино менен мурда иштешпеген соң, алар антип жаттаганда естественный болбой, турмуштагыдай болбой калышы мүмкүн болчу да. Жанагындай жаттабай, ситуацияны түшүнүп алып эле, задачаны алып эле, өз сөзү менен киргени. Экөөнүн айырмасы асыл эле баягы. Сөздү гана барып такалат, точно ошо сөздү айтпаганы менен башкача синонимы менен айтылып калат. Баягы эле сөз чыгат, баягы эле ситуация, баягы эле айтайын деген ой чыгат. Самый главный бул жерде актерлук чеберчилиги, жасалма болбосо болду да. Мага жакты. Самат Эркинбеков участковый милициянын, Бакыт деген милициянын ролун аткарды. Баягы анан мага карама каршы болуп, ошо мен ойногон чалга мындай эң аягында ким экендиги, эң аягында гана ачылган жери, баягы кызыктуу жер ошол. Ага чейин баягы көрүүчүнү деле башкача ойдо калтырып отуруп, аягында гана баягы развязка болгон жерде чечилип, аягында гана билинет да, ушундай жерлери бар. Анын баарын айтып отуруш секрет болсун, кийин көрүүчү өздөрү көрөр. 26 августта баарыңыздарды Манас кинотеатрынан жана Кыргызстандагы кинотеатрлардан күтөбүз. 26 августтан баштап.